Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, ассаламу алейкум. Салам алейкум, Садык мырза. Салам. Бүгүн сиз менен Садыр Жапаровдун ортосунда жолугушуу болду. Жолугушуунун жыйынтыгы кандай бүттү, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, бүгүн эртең менен Садыр Жапаров менен менин жолугушуум болду. Мындайча айтканда, саясатчылар менен маданиятчылардын жолугушуусу болду десек болот. Бул жолугушуу Алмамбет Шыкмаматовдун инициативасы менен болду. Анткени 2-3 жолу биз бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз, форматтарын такташканбыз, өз ара келишпестиктер жөнүндө сөз болгон. Андан кийин жолугушуу болду. Жолугушуу Садыр Жапаровдун резиденция үйүндө чай ичүү форматында өттү, сүйлөшүү форматында. Мен айтам, бул бир ошол жерден жолукканыбызда жакшы болду деп ойлойм. Анткени үйдүн ичинде мындай достук мамиле айланышкан форматы мындай жөнөкөй адамдар, жөнөкөй атмосферада болуп өттү дасторкондун үстүндө. Анан албетте жолугушууда эң биринчи ар бирибиздин өзүбүздүн позицияларды айтканда, мен өзүм позицияларымды айтып бердим. Жана ал кишинин ошол менин позицияларыма болгон реакциясын же болбосо колдоосун, колдоо эмесин түшүнгөнгө аракет кылдым. Биринчи билим боюнча позициямда толук колдоого алынды. Айтылган механизмдер дагы керек болсо биринчи кадам бул бардык айылдарда англис тилин башташ керек деген биринчи кадам. Эми бул көп кадамдан турат, көп механизм. Анын баарын айта алганга убакыт да болгон жок чай ичүүдө. Толук колдоого алынды десем болот. Билим боюнча позиция. Экинчи маданият боюнча позиция дагы бул толук колдоого алынды. Керек болсо ал киши өзүнүн программасында маданиятты өзгөчө ордун белгилеп айта турганын бекемдеди. Маданиятка аябай көңүл бура турганы айтылды. Жана дагы маданиятта биз коомдук башталыштагы ошол айтыш фонду, ошол эле жанагы «Восьмерка» деген топ кинематографияны көтөрүп чыккан коомдук башталыштагы биздин тажрыйбаны маданиятка киргизгенге убадасын берди. Ошол чыгармачыл топтор менен айына жолугуп турууга убадасын берди, чыгармачыл кишилер менен. Аны дагы тактап алдык. Таза максимум болуп кеткенде 60 календарды күндөн калбай жолугуп турам деген убадасын берди. Ал киши бул нерсе өзүнүн оюнда дагы бар экенин айтты. Бул жагынан дагы менин оюмча бул механизмдер жетиштүү, маданиятты көтөрүп чыга турган деген ойго келдим. Андан кийин соттук реформа боюнча сүйлөшкөндө бул дагы толук колдоого алып, алардын өзүнүн бул боюнча ойлору болуп жатканын айтты. Көз каранды сот болуш керек дегенге толук кошулуп жатты. Себеп дегенде мен мурунку президенттин, мурунку парламенттин кетирген кемчиликтерин айтып, андай болбош керек экенин түшүндүргөнгө аракет кылдым. Бул жактан дагы менин оюм колдоо тапты десем болот өз ара сүйлөшүүлөрдө. Парламентаризм боюнча биздин сөзүбүздө экача позиция болду. Бул киши баары бир президенттик башкарууну жактай турганын, партиялык система менен бир округтуу мандатка барарын, бирок аны дагы өзү чечпей элге саларын айтты. Бул боюнча кызуу талкуу болду. Мен дагы өзүмдүн позицияларымды айтып чыкканда, аягында сөздө элге салалы, эл чечсин дегени мен оюмча туура болду. Чын эле эл баарыбыздан улук, эл баарыбыздан бийик, элге салалы, эл чечсин деген сөз менин оюмча акыйкат сөз деп баштайм. Бирок бул боюнча парламентаризм боюнча мен өзүмдүн оюмда кала береримди. Жана парламентаризм идеясын айта береримди айттым. Ал киши дагы бул оюмду түшүндү. Курултай боюнча мен
bizde Аксакалдар институту таза талкаланып жок болуп бара жаткан акыбалга келип калышы коркунучу жөнүндө айттым. Бул биздин салтыбыз экени, аксакалдар дайыма жол көрсөтүп турчу. Биз аксакалдарды дүжүр аксакалдарга, акшакалдарга деген сөз менен Аксакалдар институтун талкалап жатабыз деген өзүмдүн оюмду, пикиримди билдиргенде ал киши дагы буга макул болду. Жана ошол курултай системасына ушу Аксакалдар институтунун механизмине кошо киргенге өзүнүн оюн айтты. Ошентип негизинен 5 маселе боюнча сүйлөштүк. Биринчиси билим боюнча. Бул боюнча 100% бири-бирибизди түшүнүп колдоого алдык десек болот. Маданият боюнча негизи менен маданияттын кишиси болгондуктан мен абдан кубанганым маданият боюнча менин идеяларым толугу менен 100% колдоого алынды. Сот системасы боюнча берилген механизмдерди ал кишиге жакканын көрүп аттым. Бул боюнча сөздөр болот деп айтты. Негизи мен оюмча сот реформасы боюнча 80% биз оюбуз дал келерин байкадык. Парламентаризм жана президенттик башкаруу боюнча эки ача кеттик. Бул жерде баары бир бирок партиялык система болуш керек экенин айтып атты ал киши. Бул жерде эми bir 15% бири-бирибизди түшүндүк десек болот. Бирок ар бирибиз өзүбүздүн оюбузда калдык. Аксакалдардын институту жана курултайдагы аксакалдардын механизми боюнча айтканда, бул жерде bir 30% бири-бирибизди түшүнүштүк десек болот. Жыйынтыктаганда негизинен мен бул сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү деген чечимге келдим. Анын үстүнө эң биринчи эле менин максатым ушул маданиятчылардын үнү угулбай, маданиятчыларды кандайдыр бир сыртта калгандай маанидеги иштер болгондон кийин биздин үнүбүз угулуп, керек болсо сүйлөшүүлөр болуп ортодо, ал жерде маданияттын, билимдин ролу жөнүндө алдыда кетип бара жаткан фаворит өзүнүн шансы бар киши менен сүйлөшүү абдан туура болду деген ойдомун. Анын үстүнө азыркы убакта эгер чындыгына келе турган болсок, көпчүлүк эл ооп, муну мен өзүм дагы кол чогултуп, кол топтоп жүргөндө өзүм сездим, жон терим менен, менин дагы штабымдагылардын баары муну тастыктап жатышты. Көпчүлүк эл азыр Садыр Жапаровго ооп, лидер катары таанып турганда, өзүбүздүн баардык позиция болбосо дагы маданият боюнча өзүбүздүн 100% позициябызды алып калганга аракетке бардым. Өзүм бул саясатчыл эмесмин деп айтып жүргөм. Баягы да бир тамаша кылып айттым. Ушул сүйлөшүүлөрдөн кийин мен өзүмдүн кандидаттыгымды алып салууну чечтим. Көп нерселерди кийин Садыр Жапаров менен биргелешип ишти алып барарыбызга болот экенин маданият тармагында, билим тармагында көзүм жетти. Парламентаризм боюнча мен өзүм оюмда кала берем. Акыры бул идея жеңип чыгарына ишенем. Бирок бүгүнкү күндүн учурдун кыска талабында ал киши өзүнүн оюнда кала турганын бекемдегенден кийин ал жерден мындайдыр бир макул болууга аргасыз болуп жатабыз. Биз бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында. Бирок парламентаризм баары бир бул улуу иш. Ал кандайдыр бир өзүнүн учурунда өзүн далилдейт. Бирок азыркы маалга караганда ал өзүнүн жолу менен бара турганын айтты. Мен учурдан пайдаланып, мени колдоп чыккан биринчи ошол маданият чөйрөсүндөгү адамдарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен ишеним менен айта алам, мен сиздердин таламыңарды талаштым. Татыктуу талаштым деп ойлойм. Биз эске кала тургандай жумушту жүргүздүк. Биз 9-unda баштап, бүгүн 29 экен, 20 күндүн ичинде маданиятчылар көрсө өзүнүн укугун талаша алат экен, өзүнүн таламын талаша алат экен, жана бек туруп ал позицияны ким болбосун хандан бектен кайтпай так айта алат экенин көрсөтө алдык. Мен сиздерге чексиз ыраазымын, ыраазычылыгымды билдирем. Ошол эле биринчи колдоп чыккан саясатчы
Ömürбек Ширкеш Текебаевга мен ыраазычылыгымды билдирем. Туура мүмкүн менин бул алышым ал кишиге көп ынана бербестир, бирок Текебаев акылгөй данышман киши, эмне себептен мен буга барарымды ал түшүнөт деген ойдомун. Андан башка колдоп чыккан Жоморт Сапарбаева, Евгений Строкова деген кишилерге дагы мен терең ыраазычылыгымды билдирем, саясатчыларга. Аларга айтарым, демократиянын таламын талашып аракет кылдык. Евгений Строкова айтарым, биз билим боюнча бардык позициялар менен такташып макулдашып алдык. Билимге чоң көңүл бурула турганы тастыкталды. Ошо менен 9-да башталган, 29-да бүткөн саякатка болгон сапарым ушуну менен аяктады десем болот. Биз эми коомдук маданият иштерине кайта кайрылабыз. Садык байке, эмне болду? Сиз ушул команданы түзгөндө айтпадыңыз беле, аягына чейин барам деп, анан кийин 30 000 кол топтолду мына бүгүн. Анан кийин эмне сизге кызмат сунуштадыбы, жанагы позицияларды сүйлөшкөндөн башка? Эмне бул мындай чечимге барууңузга эмне себеп болду? Мен дайыма айтып келем, эч кандай кызматта мындан ары иштебейм. Эч кандай кызматта. Мен коомдук кишимин. Бирок кээ бир учурларда ушундай артка чегинүү болот экен. Абдан ойлонуп, толгонуп көрдүм. Таталдуу жеңилиштен кээде аз да болсо жеңиш менен ошого топук кылганды үйрөнүшүбүз керек. Биз дагы да болсо, эгерде ошол чакырышып сиздин көңүлүңүзгө төп келе турган ойлорду бөлүшүп, анан ошого кээ бир көптөгөн позицияларыңызга макул боло турган болсо, андай нерсени аттап кетүү мен өзүм текебердик деп түшүнөм. Адам болгондойн биз Кыргызстан десек, кыргызбыз десек, сүйлөшүүлөргө барып кылышыбыз керек. Бирок сүйлөшүүлөр жапакештик, кошоматтыктын негизи эмес. Мен дагы бир кайталап коеюн, Садыр Жапаровго мен мынтип айттым. Биз чыгармачыл кишилер, өзүбүз эркин болобуз, өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Биз сизге жасакерлик, кошоматчылык сөз айтпайбыз. Бирок биздин пикирибизге карабай, каршы пикирибизге карабай, ай сайын бизди кабыл алып туруңуз деди, ал сөзүн берди. Ай сайын пикириңерге карабай, каршы айтканыңа карабай, мен кабыл алып турам. Себеп дегенде чыгармачыл кишилерди мен эркин кишилер катары түшүнөм деп. Сондуктан ушул чечимге келдик. Менде бир суроо бар. Азыр ушул сиз санап өткөн макулдашуулар, пункттарды эгерде аткарылбаса, кадамдарыңыз кандай болот? Мен оюмча аткарылат деген ойдомун. Себеп дегенде бул сөздөрдүн баарын отурганда менин досум Алмамбет принципиалдуу досум, ал чындык дегенде хандан бектен кайра тартпаган досум баарын тастыктап берет. Андай болсо, эгер аткарылбай турган болсо, биз дайыма Садыр Жапаровго ал өз сөзүн эстетип жүрөбүз. Мен оюмча ал киши ким болбосун, негизи мындай лидер болуп алдыга бараткан киши сөзүнө турат деп бекем ишенем. Менче эгерде дагы суроолор болбосо, биз эфирибизди жыйынтыктасак. Бири-биринен суроо болсун. Ушу менен бүтүрөлү. Кечки түз эфирге калтырабыз суроолор. Урматтуу Facebook колдонуучулар, биз эфирибизди аяктадык. Кечинде саат 20:30-да түз эфирден жолугушканча саламатта туруңуздар.